Рахмат. Кийинки сөз Айжигитов Султанбай Абдрашитовичке берилет. Рахмат. Менде мындай суроодо жанагы ветеринария мыйзамыңардын ылайык жанагы жаныбарлардын эң коркунучтуу оорулардын 22 түрү боюнча мамлекеттин эсебинен дары каражаттар бар сатып алынып, анан ошол ооруларга каршы эмдөө жүргүзүү кызматтарын баарына мамлекет төлөп бериш керек да. Ошону менен байланыштуу мындай суроодо ошол дары дармектер, дары каражаттар керектүү мындай объемдо сатылынып алынып атабы, анан кийин жанагы кызматты, эмдөө кызматы толугу менен төлөнүп берилип атабы бүгүнкү күндө? Бул жана баяндамамда башында айттым, жалпы республикалык бюджеттен 102 миллион акча каражаты каралган. Бул 8 оорунун түрлөрүнө, булар шарп, Сибир жарасына, көл, кутурма, туберкулин канаттууларга, малейин, кой эчкилеринин кыргыны, ушу 8 өнө. Анан 2 ооруга, бул дезинфекцияга, азинокозга, анан кийин бруцеллез РФ1 ушуларга каралган. Булардын азыркы учурда баягы вакцинациялары ушул жеке ветеринарлар тарабынан ишке ашырылат. Бул ушул жайытка чыкканга чейин 15 апрелге чейин деп пландаштырып атабыз. Кудай буйрса 100% ушу бөлүнгөн акча каражатка вакцинация болот. Мен ошону айтып отурдум да, ошо 8 түрү болсо да керектүү объему сатылынып алынып атабы, анан кийин жанагы эмдөө иштери, кызматы толугу менен мамлекет жагынан төлөнүп берилип атабы деп. Бөлүнгөн акча каражат азыр мен айтып аткан ооруларга 100% каржыланат. Каржыланып атабы? Каржыланып атат, акча каражаты бөлүндү. Акча эмдөөгө дагы дары эмес каражаттар. Эмдөөнү жеке ветеринарлардын жанагы акы алып кызмат көрсөтүү жолу менен аткарылат. Жок, бул жерде законуңарда, могу жерде мыйзамыңарда 28 беренеде жазылып турбайбы, что жанагы силер атап кеткен 8 оорулар боюнча толугу менен өкмөт төлөп бериш керек деп. Дары каражаттарын дагы, кызматын дагы мамлекет өзү төлөп бериш керек деп могу жерде актын үстүнө кара менен жазылып турат. Ошол аткарылып атабы деп атамын толугу менен. Саламатсыз, Султан Абдрашитович. Сиз туура айтып атасыз, ал жерде ошондой деп жазылган, бирок бүгүнкү күндө акча каражатынын тартыштыгына байланыштуу жер жеринде иш алып барган ветеринарлар мамлекет тарабынан вакциналар менен камсыз болуп атат, а ишти алып барган ветеринарлар жана өздөрүнүн акы көрсөтүүсүн алып атышат элдерден, жарандардан. Ошол туура эмес да, себебиден булар законго каршы болуп атат да, элден алып атканы. Себеби деген бул жерде именно 8 түрү боюнча мен ойлойм, бул ветеринария коопсуздукка тиешеси бар да. Улуттук, мамлекеттик коопсуздукка түздөн-түз тиешеси бар, өтө маанилүү. Ошондуктан бул жагынан эгер акча бөлүнүп берилип аткан болсо, толугу менен Минфин жоопко тартылыш керек. А эгер акча бөлүнүп берип ошол жерден анан ошол иштетилбей аткан болсо, анда ветеринариянын кызматкерлери жоопко тартылыш керек да. Бул жерде анандай тартыштыгы да анандай мындай деген болбош керек бул жерде. Жана 8 түрү боюнча закондогудай толугу менен аткарыш керек. Анан кийин 8 түрдөн башкасы ал жанагы жерде законуңарда жазылып турат. Калганын эл өзү төлөйт деп. Ошондуктан ушун кандай деп ойлойсуңар? Султан Абдрашитов, баягы жаңы жылдын алдында бир тегерек сол уюштурганда сиз да катыштыңыз эле. Ошол жерде биздин ошол ветеринария жөнүндө мыйзамыбыздын мындай биздин кандай багытта иш алып барабыз, ошол тууралуу сиздерге да кыскача маалымат бердик эле. Өзүңүз билесиз, чындыгында жалпы Кыргыз Республикасынын аймагындагы жана жеке ветеринардык врачтардын баардыгын этап менен ушул мамлекеттик бюджетке алуу иш-чараларын жүргүзүүнү пландаштырып атабыз. Ошондо мындай экономикалык расчеттор чыгардык эле. Булардын азыр минималдуу көрсөтүп аткан акы алып көрсөтүп аткан суммасы 2 миллиард сомдон ашык ошондой кызмат көрсөтөт экен. Эгер ошолордун жарым баасын менен эсептей турган болсок, биз ошолорду мамлекеттик бюджетке толук алып, ошолордун баардык жоопкерчилигин ошолорго жүктөгөнгө толук шарт түзүлөт экен. Ушул боюнча дагы жакынкы арада ошо мыйзам долбоорун сунуштайбыз буюрса. Ошондо толук ошо мыйзамдын нормалары шайкеш келет деген ойдобуз. Бирок тилекке каршы азыр
бюджеттин тартыштыгына байланыштуу азыр акча каражаты ушу вакцинага 102 миллион акча каражаты каралды. Бирок малдарды эмдөө жагы мурдакы келип аткандай эле ушу жеке ветеринарлардын көзөмөлүндө ошолордун милдети менен аткарылып атат. Тилеги аш. Бирок келечекте ушулардын бардыгын өзүбүздүн жоопкерчиликке өзүбүздүн ишибизге алабыз деген ойдобуз. Азыр бул форматта экөөбүз мындай сүйлөшө албайт окшойбуз. Мага мындай өз Жарайт. отдельный кириңизчи, ошону экөөбүз талкуулайлы. Рахмат.